YouTube'dan кантип акча тапса болот? YouTube'дан акча тапса болот. YouTube рыногунда ютуберлер азаюуда. Чыр-чатактын айынан бул Москванын ичинен, Россиянын ичинен монетизацияны алып салынды. 1000 подписчик болушуңуз керек. Бул сөзсүз түрдө. Ал эми экинчиси 4000 саат просмотрчу болушуңуз керек. Кантип видео тарсак болот дешиңиздер мүмкүн. Кет ачасыз. Видео монтаж десеңиз, ал жакта чачтан көп программа бар. YouTube'га арналган 100 идея бар. Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү чыгарылышта биз YouTube'дан кантип акча тапса болот. Ушул боюнча кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Негизинен эле биринчи суроо бул YouTube'дан акча тапса болобу деген. YouTube'дан акча тапса болот. Кантип, кандай жол менен? Сиздерге ал биринчиден просмотр жана подписчик керек болот. Ошолор боюнча кененирээк ушул видеодон көрө аласыздар. 2022 жылы сиз эмне үчүн YouTube башташыңыз керек? Биринчиден, YouTube рыногунда ютуберлер азаюуда. Эмне десеңиз, азыр эмне деп гана издебеңиз, лайфхак издеңиз, эмне болбосун бүт нерсе баары орус тилинде болот. 2022 жыл Москва менен Украинанын ортосундагы болгон чыр-чатактын айынан бул Москванын ичинен, Россиянын ичинен монетизацияны алып салынды. Мындайча айтканда, буга чейин төлөнүп келаткан акча Россияда башка ютуберлерге мындан кийин акча төлөнбөйт. YouTube'ду бул сиздер мисалы основной доход келүүчү эмес, экинчи жумуш катары пайдалансаңыз болот. Ал үчүн YouTube'нун өзүнүн суроо талаптары бар. Биринчиси бул 1000 подписчик болушуңуз керек. Бул сөзсүз түрдө. Ал эми экинчиси 4000 саат просмотрчу болушуңуз керек. 4000 саат просмотр дегени кандай бул? 4000 саат просмотр деген сиздин бир видеоңуз 4000 просмотр алуу эмес, сиздин бардык видеоңуз 4000 саат просмотр жыйнашы керек. 4000 саат. 4000 просмотр эмес. Бир видео 4000 просмотр жыйнаса, анда жиберген болот деген туура эмес ал. Сиздин общий, мисалы 10 минутталык же болбосо 20 минутталык видеолоруңуздун баары 4000 саат жыйнашы керек. Ошондон кийин сиз 1000 подписчик, 4000 саат просмотр жыйнагандан кийин сиз партнерствого жибере аласыз. Ал жактан сиздин видеолоруңузду көрөт, авторский право барбы, жокпу, ал жагын карайт. Если сиздин видеолоруңуз дал келген болсо, ал жактан сизге монетизацияны жангызып берет. Эми суроо мындай болушу мүмкүн. Кантип видео тарсак болот дешиңиздер мүмкүн. Ооба. Бул сиздердин көтөрүп жүргөн эле телефонуңуздар менен тарсаңыздар болот. Кантип? Телефонду аласыз, жандырасыз. Эмне тарсаңыз, ошону тартасыз. Албетте. Биринчи баштагандар сиздерге советим телефондор менен эле тартыңыз. Мисалы тез кабарды мисалга келтирейин дагы. Тез кабар деген азыркы учурда миллион, миллион 500 или миллиондон көп, кыскасы. Ошол учурунда обычный телефон менен баштаган. Дал ошондой эле сиз дагы телефон менен эле баштасаңыз болот. Акырында сиздер пассивный доходко жеткенде же болбосо өзүңүзгө уверен болгондо профессиональный камера же болбосо компьютер ошолорду алып колдонсоңуз болот. Ага чейин мен сиздерге телефон сунуштайм. Телефонду тарткандан соң кантип монтаждайбыз деген суроо келиши мүмкүн. Ооба. Play Market ачасыз. Видео монтаж десеңиз, ал жакта чачтан көп программа бар. Аласыз, любойун аласыз, жазасыз. Видеолордун кызыктуу жеринен жаман кадрларын кесип аласыз. Даярдаган соң кайсыл учурда киргизебиз деген суроо пайда болот. Ооба. Каалаган учурда киргизсе болот деген суроого ответке мен анча кошула албайм. Себеп дегенде YouTube'дун алгоритм деген нерсеси бар. Ал жерде, мисалы сиз күнүзгү саат 1-де видеону киргизген болсоңуз, 1-де элдер интернет тармагында аз отурат. Себептен көпчүлүгү жумушта болот. Ошол үчүн сиздерге мен совет берет элем. 6-дан баштап 9-га чейинки аралыкта киргизсеңиз жакшы болот. Эмне дегенде, элдин баары жумуштан чыгат ошол учурда. Сиздин видеоңуз YouTube'га жаңы кирген учурда, көп просмотр же болбосо көп лайк алган болсо, YouTube'дун алгоритми сизди көп адамга көргөзөт. Сиздин видеоңуз көбүрөөк просмотр алат. Мисалы, ошол эле учурда
күндүз саат 1-2-де киргизген болсоңуз, сиздин видеоңузда просмотр аз болот дагы, аз адамга рекомендация чыгарат, просмотр да аз болуп калат. Ошол себептен видеонда киргизе турган учурларында киргизген жакшы болот деп ойлойм. Ошолордун баарын кылгандан соң биз кантип партнерствого жиберет дегенди бир аз болсо да кыскача болсо да түшүндүрүп кетейин сиздерге. Телефонду алабыз. Могул жерге YouTube ПК деп киребиз. Анткени дегенде версия компьютер болуш керек. Если компьютериңиз болсо, просто так кире бересиз. Так. Google'да ачабыз. YouTube ПК деп жазабыз, андан соң бул жака киребиз. Бул жака киргенде могул бурчтагын көрөсүз. Могул бурчка алып барасыз. Могул жерди бассаңыз, Творческий студия деген жер бар. Ошол жерди басасыз. Творческий студия ачылат. Бул жакта аналитика көргөзүлөт. Бул менин башка бир каналым. Андан соң могул жерде монетизация деген жер бар. Мону көрдүңүздөр. Мону басасыз. Андан соң сизде мону эң ылдый жагында сиздерге 4000 саат 1000 просмотр, то есть 1000 подписчик деген жазуу болот. Алар болгондон соң ушундай 3 шаг чыгып калат. 3 шаг чыкканда булардын өздөрүнүн функциялары бар, ичине киресиз, өздөрүнүн правилалары менен таанышасыз, андан соң AdSense'ге заявкаңызды жибере бересиз. Полный правилаларды кылдыңыз, YouTube'га жүктөдүңүз, монетизация уланды, полный акчаларыңыз түшүп баштады. Эми кандай болот? Сиз бир эле видео жүктөдүңүз. Мисалы сиз мугалимсиз дейли. Сиз алгебра сабагынан бир мисал чечип чыгарып бердиңиз. Ошол сиздин бир эле видеоңуз сизге өмүр бою кызмат кылат. Себеп дегенде, ошону башка жылы окуган окуучулар дагы каждый сиздин видеоңузду көрүшөт. Эмне дейм бул сөзүм менен? Сиздер видео тартып атканда, пайдалуу видео тартсаңыз, ал постоянно актуальный болуп тура берет. Ал видеоңузду адамдар кайра-кайра көрө берет. Ошончо барыңыздарга кааларым, элдерге пайдасы бар видео тартыңыздар. Калган суроолоруңуздар болсо комментарийге жазгыла, ошол жактан баарына жооп берем. Менин телефон номерим бар, ошол жерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыздар болот, мен баарына жардам берем. Абсолютно бесплатно. Андан соң сиздерге бир нерсе мен жаңылыгым менен айта кетейин. Колумда YouTube'га арналган 100 идея бар. Менин каналыма сөзсүз подписка кылып, лайктан басып коюңуздар. Бул ошол 100 идеянын баары өзүм менин каналыма чыгат. Ошол жактан көрө аласыздар. Эгер сиздерге жаккан менин идеяларым болгон болсо, алып иштете бересиздер. Барыңыздарга чоң рахмат.